Биздин чоң атабыз өзүнүн аялына Аллах таламдын ыраазылыгы үчүн ыйык умра сапарына жолдомо берип атат. Иншалла. Бисмилла, жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах таалам бүгүнкү ырыскыбызды, бүгүнкү жакшылыкты ушул дасторконго жазган экен. Кудай буйруса бул жадыраган дасторкон бейиштин дасторкону болсун эне. Акыреттин дасторкону болсун. Бүгүн ушундай дасторкондо жыйналып отурсаңыздар, кыямат күнү билесиздер, пайгамбарыбыздын тою болот, пайгамбарыбыздын сүйкүмдүү үммөттөрү пайгамбарыбыз жазган дасторкондо отурат. Бул дасторкон ошол пайгамбарыбыздын тоюна жазылган дасторкон болсун иншалла. Ушул дасторкондо отурган бардык бир туугандарыңызды, жакындарыңызды, небере чеберелериңизди, келечек урпак, келечек зурияттарыңызды ушундай сахабалар сыяктуу бүткүл ааламга дин таркаткан, дүйнө жүзүндө тарых жараткан, дүйнө жүзүнү таң калтырган, кыяматка чейин аттын качкасындай таанымал, өзү өткөндөн кийин дагы аты өчпөгөн, ушундай ар бир үй бүлөгө дин барышына, Куран барышына, шарият барышына, ар бир үй бүлө дүйнө жана ахиретте толук бактылуу болушуна себепчи боло турган урпак зурияттардан кылган болсун деп дуа кылабыз дагы. Жаштарга дагы, чоңдорго дагы ибрат болдуңуз, өрнөк болдуңуз. Эч ким билбесин деп мына канча күндөн бери сиздерге жашырып келет мына умрага жолдомо. Кудай буйруса чоң атабыздын атынан, балдарыңыздын атынан Аллах таалам ыраазы болсун. Бул сапар өзүңүз билгендей бейишке сапар, Аллага болгон сапар. Пайгамбарыбыздын мечитиге барып, намаз окуп, раузасына кирип, саламдашып, жүргөн жерлерде дагы жүрүп, улуу Аллах Тааламдын ыйык жери Кабага барып, таваф кылып, умра амалдарын аткарып, дуа кылып келиш дагы насип кылган экен. Ушуга миң карта ыраазычылык. Амин. Аллаху акбар. Аллах таалам